ошо жакында сиз өзүңүзгө байкасаңыз керек, көрсөңүз керек, ушул медициналык кызматкер кечирим сурап ошо маалымат тараткан үчүн дагы бир видео чыкты. Жанагы жана сиз боюнчачы, средства индивидуальной защиты. Анан ошол боюнча бул канчалык маалымат чындыкка дал келет? Бул Минздравтан да ушу кооптонуу бар. Анткени биз координаторлор менен, жетекчилер менен тыгыз жумуш алып барып атабыз. Иштеп аткан медициналык кызматкерлерге андай жанакындай үстүртөдөн мындай кысым көрсөтпөө аракетин жүргүзгүлө деп айтып атабыз. Анткени ал жерде ар бир медицина кызматкерлери кандайдыр бир көйгөйдү айтышы мүмкүн. Эртең күнү кайра келип жанакындай телевидение чыгарып, же болбосо соц тармактарга чыгарып кечирим сурап атканы бул негизи туура эместикке барат. Биз муну тийиштүү иштерди азыр түшүндүрүүлөрүн жүргүзүп иш алып барып атабыз.